Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин агенттик аркылуу дагы бир кезектеги мекендешибиз турак жайлуу болду. Азыр ичкериден кирип сиздерге көрсөтүп беребиз. Кардарыбыз бизге чейин башка агенттикке кайрылган, бирок одобрение болбогондугуна байланыштуу биз менен келишим түзгөн. Мекендештер, эгерде сиздерге банктан одобрение чыкпаса, демек сиздер үй ала албайсыздар. Эгер одобрение чыккан болсо, анда бул одобренияны сөзсүз түрдө пайдаланганга аракет кылышыңыздар керек. Келиңиздер, кандай үй алды, канча миллионго алды, канча баштапкы төлөм беришти, биргеликте күбө болобуз. Кеттик анда. Bir kaydın içinde biz birleşelim. Мына мекендештер, өзүмдүн жердештерим, биздин агенттикке ишеним артып кайрылышкан. Мына буюрса, сделкасы да болду, үйүнүн ачкычын да алып, мына эми көчүп келип жайгашып жатышыптыр азыркы учурда. Одобренияны канча күттүңүздөр? Эмне үчүн биздин агенттикке кайрылдыңыздар? Биринчиден рахмат силерге ушу үйдү алып бергениңерге. Экинчиден ушу одобренияны болгону бир 20 күн күттүк окшойт да. 20 күн болду, 20 күн күттүк. 20 күнгө жетпеди. Даже жеткен жок, экинчи неделядан эле болду окшойт. Дагы агенттигиңерди таанышымдан көрүп калып эле, угуп калып эле, анан кийин телефон номерин алып чалып эле сразу тез эле сүйлөшүп, бат-баттан эле бүттү. Баары жакшы. Мына үйлүү болдук, Кудай кааласа. Семья менен бүгүн келип, көчүп келип аттык эле. Как раз мына Самаралар дагы келип калып. Ошол. Бүгүн куттуктаганы атайын келдик. Сиздерди ак өргөңүздөр кут болсун, ар дайым жакшылыктар болсун. Ушул үйдө сонун жакшы эсте кала турган баягы бар эле убакыт го. Сонун убакыттарды, сонун эсте кала турган нерселерди ушул жерден өткөрүңүздөр. Бизге чейин кайрылган агенттикте канча убакыт күттүңүздөр? Бизге чейинкиси Самаралдасың. Буга чейин бир эле жолу иретти. Былтыр кайрылганбыз. Ону мен гана документин тапшырган үчүн Самар тапшыра албай калган документ. Одобрение болгон да, бирок азыраак сумма одобрение болуп, ондо орус риэлторлор болчу. Акчабыз жетпей калды үйгө. Ошо менен анан кийин токтоп калганбыз. Анан кийин быйыл эмдиги жылы Самар документин тууралап, анан кийин дагы бир не кылабыз деп, аракет кылабыз деп жүргөнбүз. Анан кийин кимге кайрылсак, кимге не кылсак деп, анан кийин бул ошо таанышын неметип калды. Ошол эле күн номер алдык, сразу чалдык, эртеси сразу силерге бардык. Немеге офиске болду, ошол менен эле сразу иш алдыга уже жүрүшүп кетти. Маалымат алганы келгенде дагы мага сиздерден көп мындай немелериңиздер жакты да, мындай суроо үй алуу боюнча процесстер жөнүндө толук сурадыңыздар да. Канча проценттен одобрение берет, канча убакыт берет, анан документиңиздер дагы аябай так болду. Форма банкты да даярдап сразу жөнөттүм, ишканага жөнөттү. Ишкана менен да ортодо көп сүйлөшүүлөр болуп атты. Бул жака айтып аттым, ушундай жооп берип атты. Ошого карабастан
кээ бир кардарларыбыздын иштеген жеринен дагы банкка аябай агрессивно жооп берген учурлар да болот мекендештер. Ошондой учур болду, бирок ошого карабастан сиздерге одобрение насып кылып алып мына үйлүү болдуңуздар. Дагы бере турган суроом, канча миллионго түштү ушул квартира? Канчага алдыңыздар? Себеби биз кечке айта берсек, кээ бир кардарлар айтышат, канчага алганын неге айтпайсыңар? Айына төлөмүн неге айтпайсыңар? Анан канчадан төлөп атышат? Канча первоначалый взнос бердиңиздер? Ошолорду айта кетиңиздерчи. Бул үйдү өзү негизи 8 миллионго жакын койгон экен неме хозяйны. Ушул үй жабып калып анан кийин 7,5 сүйлөшүп алдыга. Чогуу эле бар. 7,5 мына самаралар сүйлөшүп түшүрүп беришти. Ошондо 350 миң минус болду. 7,5 алдык. 1,5 миллион первоначалка төлөдүк. Ошонун менен айына 108 миң, 109 миңден түшүп атат да. Нормально эле. 3 комнатага жакшы. 3 комната. 3 комнатага жакшы. Анан өзүңүздөр ушул жерде прописный болосуздар. Анан мына сиздердин районуңуздардын жакшы жактары көп. Билесиз аларды. Ошолорду айта кетсеңиз. Мына жерде биздин райондо тынч экен. Мектеп, садик, немелер жакын, дычтери жакын экен, Новокосино жакын, метро. Мына жерде май документи бар экен, жакын жерде базарчиктер, бүт поликлиника. Дагы эмне десек, дагы эң главный немеси кыргыздар көп экен да ушул жердечи. Именно биздин агентстводан ушул территориядан алгандар аябай көп. Анан кийин документ кылып калсаңыздар дагы бул жердин документ бүтүрө турган маселелер дагы оңоюраак болот экен, чем башка жакка караганда. Эгерде алдында гражданство алабыз деп кала турган болсоңуздар же болбосо вид на жительство алам десеңиздер, бул жакта бизден үй алгандар айтып калат, группада да жазып калышат. Аябай жакшы кабыл алат, документтерибиз тез бүтөт депчи. Үйүңүздөрдүн ачкычыңыздарды тапшырамын. Рахмат. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар болсун. Дагы бир ирет сиздерди куттуктайм. Биздин агенттикке ишеним артып кайрылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Келинчегиңизге берсеңиз дагы сөздөрүн айтып кетсе биздин агентство боюнча кемчиликтерибиз болсо деле айтсаңыздар болот. Эгер кемчиликтерибиз болсо дагы да жакшыраак аракет кылабыз. Рахмат силерге биринчиден. Анан экинчиден биз эч кимге айтпай эле секин по-тихому эле кыргызда айтабы же орустарда айтабы, счастье любит тишину дейт го. Биз дагы ошону былтыр биз үй алабыз, анан андай эле мындай эле деп ала албай калганбыз. Анан кийин быйыл ошентип по-тихому алып, анан кийин эми үй алып мына үйгө кирерде анан кийин баарын айта баштадык. Кечеги жакында эле мама айттым, сүйүнүп эле вообще эле в шоке болуп калды. Ай, каяктан кандай эле депчи. Анан кийин туугандарга ошентип айтсак баары эле таң калып калышты. Алып бүтүп анан кийин бар жана алдык. Үй дагы жакшы, неме силер дагы Аврасы дагы сразу көрүнүп турат. Иштешиңер дагы тез болуп калды. Себеби аз эле срокто үйлүү болуп калдык. 1,5 айдын ичинде үйлүү болдуңуздар. Негизи 1,5 ай убакыт, жакшы эле убакыт да, үй тандаганга дагы, одобрение алганга дагы. Бирок ошол эле учурда биздин мекендештерибиз одобрение алгандан кийин сиз айтып атпайсызбы, биз өзүбүзчө эле мындай өз ара эле сүйлөшүп алдык депчи. Биздикилер көбүнчө баардык жакындарына, туугандарына, тааныштарына айтат дагы. Анан тааныштары ал жер болбойт, анан бул жер болбойт, ал мындай экен, этажы болбойт ал үйдүн деп ушинтип айнытып атып эле убакыт аябай көп кетип калат да. Негизи ошондой. Анан сиздер бизге үй алам деп кайрылган учурда дагы ушул моменттен пайдаланып айта кетейин. Жаркын эже иштештиңиздер силер менен. Жаркын менен азыраак эле иштедик. Ким менен иштештиңиздер? Жаныбек үй карап атты. Ой, молодец. Оператор өзү караган экен. Негизи бизде үй тандаганда азыр Жаркын эже үй карап аябай бир айда 45 кардарга үй тандатты да. Бул деген өзүнчө эле бир рекорд. Себеби кардардын тилин табып, кардар менен всегда связда болуп, кардардын угуп, көйгөйүн түшүнүп, баягы жакпай калды десе, ладно, хорошо, азыр мен сага башка вариантын жөнөтөм деп ушинтип тез байланышта болгон үчүн бир айдын ичинде мен өзүм эсептеп отурдум. 45 кардарыбыз үй тандады. Ошон үчүн биздин кемчиликтерибизди сураганын себеби үй тандаган маселеде эч жерде токтобой баардыгы бат болгонуна кубанычтамын чындыгында. Алдыда буюрса дагы да жакшырууга, кийинки жылы вообще өзгөртүүгө аракет кылабыз. Буюрса компанияны
номер один кылганга аракет кылып атабыз болушунча. Дагы сотрудниктерибизди да көбөйтүрөбүз. Эгерде сиздер да үйлүү болууну кааласаңыздар, анда Мен ошо кыргыз бир туугандарга кайрылуу жасап кеткенди чечтим. Үй ала турган болсоңуздар, ошо документтерди тактап, бар жогун, любой документти ошо тактап, такталбаганына риэлтор Самаранын агенттигине кайрылсаңыздар, ошо жардам берет өздөрү. Анан тез убакыттын ичинде силерге аракет кылат. Ошо үй алып бергени биз мына сүйүнүп отурабыз, үйлүү болдук. Мына 1,5 айда ошо полный кирдик. Ошон үчүн мына өзүбүздүкүлөргө кайрылсаңыздар болот да, ошону айтайын дегеним. рахмат сизге чоң. Болуптур, сиздерге да рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Рахмат.